95 жылдык тарыхы бар Кыргызстандарт жаңы технологияларды киргизүү, продукциянын жаңы түрлөрүн иштеп чыгуу жана өндүрүү менен өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүндө маанилүү ролду ойнойт. Улуттук борбор азык-түлүктүн сапатын, анын коопсуздугун жана эл аралык стандарттарга шайкеш келүүсүн камсыздап, өлкөнүн экспорттук дараметин жогорулатып, ата мекендик продукцияларды сатуу рыногун кеңейтүүдө. Тамак аш азыктарын, айыл чарба азыктарын сыноо боюнча, машина куруу өнөр жайын сыноо боюнча, эл керектөөчү товарлары, нефтепродуктылар ошол тармактарда биздин лабораториялар жаңы жабдыктарды алып, бүгүн жаңы кызматтарды көрсөтүп, жаңы методикаларды киргизип, ошол биздин эң негизги максат ушу өндүрүшкө ошо кыргыз элине өзүбүздүн салымыбызды кошуп келатабыз. Стандартташтыруу жана метрология боюнча улуттук борбордун ишмердүүлүгү Евразия экономикалык биримдигинин жана дүйнөлүк соода уюмунун алдындагы милдеттенмелерди аткаруу зарылчылыгы менен байланыштуу. Аталган борбор стандартташтыруу, шайкештикти баалоо боюнча иштерди ЯЭП, КМШ, ДУСУ жана башка соода өнөктөштөрү менен экономикалык мамилени чыңдоого көмөктөшөт. Кыргызстандагы стандарттардын өндүрүү жана ошолорду имплементация кылуу эң эле жогорку деңгээлде азыркы күндө десек жаңылбайбыз. Анткени материалдык техникалык базабызды биз жыл сайын чыңдап, жаңыртып турабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандардын лабораториялары конкуренттүү деп десек да жаңылбайбыз. Кыргызстан Борбор Азиядагы калибрлөө системасын эл аралык талаптарга ылайык киргизген жалгыз өлкө. Кыргыз стандарттын эталондук лабораториялары эл аралык DAX уюмунун аккредитациясынан кайрадан өтүп, сертификаттарын жаңыртты. Министрлер кабинетинин колдоосу менен республикалык казынанын эсебинен 11 миллион сомго эталондук жабдуулар сатылып алынды. Ошондой эле жыл сайын ата мекендик өндүрүүчүлөр арасында сапат боюнча сыйлыкка атайын сынак дагы өткөрүлүп келет. Метролог болгон төрөлбөйт, метролог болуш керек да. Метролог болдум деп мен деле айта албайм, канча 16-17 жыл иштегенде. Ошонун ымян-чимяны аябай көп эмелеринин бары. Анын баарын освоить этиш үчүн аябай жакшы специалист, жакшы институттарды билген ошондой специалист керек. Көп эле киши метролог боло бербейт. Быйыл биз Кыргызстандардын жардамы менен Кыргызстандан КМШ өлкөлөрү боюнча, сапат боюнча эл аралык конкурста дипломат болдук. Ошо конкурстун анан Кыргызстандан жалгыз катышкан мекеме болуп калды быйыл. Учурда борбордун системасында 300гө жакын кызматкер эмгектенет. Республиканын региондорунда Кыргызстандарттын функцияларын 10 аймактык бөлүм, ошондой эле кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо боюнча окуу борбору иш алып барат. Борбордун 95 жылдык мааракесине карата өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө салым кошкондугу жана көп жылдык иш тажрыйбасы үчүн ондогон кызматкерге министрликтин төш белгиси жана ардак грамотасы тапшырылды. Айжамал Болот кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.